Бүткүл дүйнөлүк эне сүтү күнүнө жумалыгына карата Кадамжай район аймагында дагы бир топ алгылыктуу иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бүгүн дагы өзүңүздөр күбө болгондой эне сүтү табылгыс азык аттуу акция уюштурулуп өткөрүлмөкчү. Бул акцияда азыр жөө жүрүш болот. Ошол эле учурда биздин Жаштык кинотеатрында командалардын арасында мелдеш уюштурулуп атат. Буга чейин дагы ошол эне сүтүн даңазалоо максатында USAID мыкты азыктануу долбоору менен биргеликте бир топ иштер аткарылды. Атап айтсак, Майдан айыл өкмөтүндө жана Учкоргон айыл өкмөтүндө бала жана энени кабинети ачылды. Бардык шарттары менен ошол айыл өкмөткө иш менен келген энелердин балдарын эмизүү боюнча алардын ошол алмаштыруу иш-чараларына ылайыкташтырылган атайын кабинет уюштурулду. Ошондой эле бул иш-чаралар бардык айыл өкмөттөрдө, шаардык мэрияларда ар түрдүү иш-чаралар түрүндө өткөрүлүп жатат. Мен Исмаилова Айсаат, Кадамжай жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ден соолукту чыңдоо ооканасынын адисимин. Биз бүгүн 11 август күнү эне сүтү боюнча акция уюштуруп, Жаштык кинотеатрында командалар түзүлүп, эне сүтүн даңазалоо максатында иш-чара өткөзүп жатабыз. Эне сүтү бул табылгыс азык, эне сүтү бул өмүр булагы, эне сүтү бул пайдалуу, ден соолукка пайдалуу. Эне сүтүн даңазалап, бүгүн ошол акциянын алкагында элге маалымат жеткирип жатабыз. Жашоочулары жана коноктору 11 август Жаштык кинотеатрында эне сүтү боюнча акция уюштурулду. Эне сүтү табылгыс азык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору Энезаров Мирлан. Мына биздин Кадамжай районунда бүгүнкү күндө 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эне сүтүнү колдоо акциясы өтүп, жумалыгы өтүп, ошол жумалыкта Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жалпы жамааты эне сүтүнүн пайдалуу жана көп оорулардын алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол менен бүгүнкү күндө ошо эненин сүтүнүн пайдалуу кеңештери менен акция өткөзүп атабыз. Ошол акциянын алкагында эненин сүтүнүн менен бала багуу бул баланын келечегинде көптөгөн оорулардын, бөйрөк ооруларыны, ашказан, ичеги карын ооруларынын алдын алуу эффективдүү, пайдалуу жактарыны элге түшүндүрөлү деген максатта ошол акцияны өткөзүп атабыз. Акциянын катышуучулары жана урматтуу коноктор, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, адам баласынын бул ден соолук баа жеткис байлыгы экен. Адам баласынын ден соолугунун баалуулугуну мына акыркы 2-3 жылда ковид глобалдуу пандемиясы бардыгыбызга көрсөтүп кетти. Биздин ден соолугубуздун негизги бул пайдалуу эне сүтүнүн баалуулугунан жана баа жеткис азык экенинен бардыгыбыз түшүнүгүбүз бар. Ар бир үй бүлөдө, ар бир адам баласынын бул жашоодогу негизги милдети бул аркасында ден соолугу чың тукум, өзүнүн уругун улай турган тукум калтыруу. Ошо ден соолугу чың тукумду калтыруу үчүн биз үчүн бул дасторконго коюлбай, казанга салынбай бышырылган азык бул эне сүтү. Өзүңүздөр билесиздер, бейиш эненин таманын астында дегендей, эне сүтү жана энелер үчүн бүгүнкү күндө канча мактоо сөздөрдү айтсак дагы жеткизе албайбыз. Бүгүнкү акцияга келген конокторго, ошондой эле бүгүнкү акциянын демөөрчүсү шаарыбыздын мэри Бакыт Турдалиевичке, Мээркам Мизановнага чоң көрүп турганыма кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө күн, өзгөчө майрам болуп атат. Анткени келечектин ээси болгон улан кыздар өстүрүп, ушундай керектүү азык менен тамактандырып, эне сүтү менен багып,
эрезеге жеткирүү бул бардык инсандын өзгөчө энелердин, апалардын милдети деп билем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1-ден 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эне сүтүнүн жумалыгы жер-жерлерде ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ошонун катарында биздин райондун аймагында дагы бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Мен сиз болгон камкордук деп эсептейм. Өзүңүздөр бүгүнкү акцияны өтө жакшы атагандай, эне сүтү бул табылгыс азык деп билет экенбиз. Чындыгында биз өзгөчө мэри Бакыт Турдалиевичке жалпы жамаатыга учурдан пайдаланып ыраачылык билдирем. Кайсы иш-чара шаарда өткөрүлбөсүн материалдык жактан колдоо көрсөтүп келесиздер. Ошондой эле бүгүнкү иш-чараны демилге көтөрүп, бизге дагы атайын кат менен кайрылып, уюштуруп жаткан Ден соолукту чыңдоо каамасынын жалпы жамаатына терең ыраачылык. Ошондой эле жалпы дарыгерлер практикалык борборунун башкы дарыгери Мирлан мырза, сизге дагы рахмат. Өзүңүздөрдүн көптүгүнө карабастан ушул элге маалыматты жеткирелик деген ойдо бүгүнкү акцияны уюштурууга медицина кызматкерлери да тартылып отурат. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, заманыбыз тынч, ачык болсун. Жакшы сөздөрдү айтып кетти Бейликан мыйзамына. Бул эне сүтү деп мына жерде жакшы жазыптыр. Өзү эне эмизип атканда дагы кандай ниет менен баланы эмизген болсо, кандай ойлорду ойлонуп сүттү берип аткан болсо, бала дагы ошондой болуп өсөт. Ар кандай ооруларды, ар кандай жакшылыктарды, ден соолукту, балага акыл эсти, бардык жокту ушу жараткан эне аркылуу берген экен. Ошону энеден алабыз, энеден алып ушул даражага жетип отурабыз. Ошон үчүн мен сиздерге, энелерге, боло турган энелерге дагы таазим этем. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Мен азыр айттым эле, бул эне сүтүнү сүйлөп отурсаң, токтобой сүйлөсөң дагы, ыйлап отуруп сүйлөсөң дагы сөзүң жетпейт да. Ошон үчүн мен энелерден дагы бир суранам, мынагы келечектеги муундарга дагы ушу балага берип аткан мээримди, балага ушундай эмизип атканда дагы жакшы ниет кылса, жакшы ой менен, жакшы мындай ден соолуктарды каалап, ар бир тамчы эмип атканда дагы ошо балага мээрим төксө жакшы болот. Командаларды даярданып келген номерлерин баалоо үчүн Калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм, Калыстар тобунун төрагасы, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын баш кадиси Эшатов Марат Имарович. Кол чабабыз. Калыстар тобунун мүчөлөрү, Кадамжай шаардык мэриясынын жетектөөчү адиси Мамажанова Элмира эжебиз. Жана дагы Кадамжай шаардык кеңешинин депутаты Токтоматова Назгүл эжебиз. Эсептөө комиссиясы Кадамжай райондук Жолдошбек Мамажанов атындагы Маданият үйүнүн кызматкери Тешебаев Абдыталип байкебиз. Анда эмесе бүгүнкү ушул көптөн бери күтүп даярданып келген биздин катышуучуларыбызды кол чабуулар астында сахнага чакырып, анда эмесе кадам биринчи биздин катышуучу командабыз Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык борборунун балдар бөлүмү балалык командасын кол чабуулар астында көзүп алабыз. Экинчи номердеги катышуучуларыбыз Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык бөлүмүнүн төрөт бөлүмү Ууз сүтү командасы. Кол чабуулар менен күтүп алабыз. Ууз сүтү командасы. Чоң рахмат. Биздин 3-чү номердеги катышуучуларыбыз Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык борборунун
үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун катышуучулары Келечек командасы. Кол жабуулар менен Келечек командасы келе жатат. Биздин 4 номердеги катышуучуларыбыз Кадамжай шаарынын мэриясында түзүлгөн аялдар кеңешинин мүчөлөрү Гүл Азык командасы келе жатат. Гүл Азык командасы. Кол чаап күтүп алабыз. Бешинчи номердеги катышуучуларыбыз Арузат аялдар коомунун мүчөлөрү Күн Бала командасы. Тоз алабыз. Хош келипсиздер, урматтуу катышуучулар. Сиздерге албан ийгиликтерди дагы бир жолу каалайбыз. Өмүр кошуп өмүргө ден соолук болсун ар дайым. Жакшы жүрүп арадам жакшырсын жашоо күн сайын демекчи. Ылайым эле ушул бүгүнкү сиздердин ушул көрсөтүп жаткан үгүттөрүңүз биз энелерге сабак болсун. Бизди ушул жакшылыктарга жетелеп кетсин дейбиз. Сиздерге алдыдагы номерлерге ийгиликтер каалайбыз. Сиздер номерлерге даярдансаңыздар болот. Дагы бир жолу ийгилик болсун. Кол чабуулар менен. Assalamu alaikum, amansınbın ey kalayı. Abaltadan saldı eken amandaşıp ey alayı. Alatoğdoy kelbeti atalar mamamdı. Ağılekçek apalar silerge aytam salamdı. Top bolup жаңы kuralgan Gül Azık aytatı salamdı. Саламатсыздарбы? Иш-чаранын катышуучулары, биздин команда Гүл Азык командасы деп аталат. Гүл Азык команданы Гүл Азык команда деп ат койгонубуздун себеби Гүл Азык бул эне сүтү Гүл Азык болуп эсептелет. Эненин сүтү ымыркай үчүн Гүл Азык болуп эсептелет. Гүл Азык деген эмне? Гүл Азык байыртадан элибиз кубаты мол, узакка сакталган даяр азык болуп эсептелгендиктен жолго чыкканда, жүрүштөргө чыкканда, аң улаганда, узак сапарга чыгарда энелерибиз Гүл Азык камдап эр азаматтарды узатышкан. Эне сүтү да Гүл Азыктай эле бузулбайт, ток тутат. Эмчек эмизүүнүн энеге да балага да тийгизген таасири өтө чоң. Эмизүүдө эне менен баланын ортосундагы мээрим күчөйт. Эне баласын такай эмизсе кош бойлуулуктун алдын алат. Депрессияны жана стрессти азайтат. Аз камдуулуктун өрчүсүнө тоскоолдук кылып, темирдин өрүңгөсүн түзөт. Аялдын рак оорусунун дагы алдын алат. Эне сүтүн эмген бала ден соолугу чоңуйот. Бала үчүн эмчек сүтү эч бир нерсеге алмаштыргыс продукт болуп эсептелет. Эгерде бала эмчек сүтүнө тойсо, анда анын ден соолугу таза болот. Себеби эне сүтүнүн курамында балага керектүү бардык макро жана микро элементтер бар. Экономикалык жактан дагы пайдалуу. Даяр тамак сатып албайт. Эненин сүтү баланын иммунитетин жогорулатат жана ар түрдүү оорулардан сактаган эң мыкты азык. Эненин сүтү ишеги карын ооруларынан дагы сактайт. Аң сезиминин өсүшүнө жардам берет. Эненин сүтү балдардын тишинин өсүшүнө жана жаак булчуң эттеринин өсүшүнө дагы өтө жардамы чоң. Эненин сүтүн эмип чоңойгон балдар IQ-су жогору болот. Энелердин пейли тоодой бийик, көлдөй терең, кең асмандай ачык. Энелер үйдүн туткасы, үй бүлөнүн ширеткичи.
Акын болуп, ыр жазып, даңктай алсак, ардактасак, төр берип, барктай алсак, адамбыз деп айтышка акыбыз бар, энелердин ак сүтүн актай алсак. Мен энемин, сен да мендей энесин, оор турмушту мээрим менен жеңесин, канча тоскоол болсо дагы жашооңдо, балаң үчүн жашап иштеп келесиң. Ак шешепке ороп сени, кичинеңден баккан ким? Уйку көрбөй узун түндө таптап сени жаткан ким? Ойноп кетсең көчөгө, ойлоп сени күткөн ким? Таптап берип тамагың, таалай багың ачкан ким? Албетте ал биздин мээримдүү энелерибиз. Таазим сизге, энелер. Кармайт, наушник угат, баласыга жакшы мамиле кылбай эмизгенде көп учурда телефон кармап эмизишет да, мамашалар. Көп көрөбүз. Азыр биз балдар бөлүмүндө болгон көрүнүштү сиздерге кичине көрсөтүп берели. Биздеги бул көрүнүш апасы баласын эмизип жатат, телефон кармап, өзү ою телефондо. Баласын эмизип жатат. Мамаша кандайсың? Не кыласың? Балам эмизип атат. Мамаша, бунтип эмизгениң туура келбейт. Балаңды көкүрөңө коюп эмизишиң керек. Мына телефонду мага бер. Мына наушник дагы туура келбейт. Сен эмизип жатканда мына көкүрөгүң упчусу балага толук кирбей эле эмгенде бала өпкөсүнө өтүп кетсе асфиксия деп коет, көгөрүп калышы мүмкүн. Ошондуктан сен эмизип жаткан учурда жалаң гана балаңа мээримиңди коюп эмизишиң керек. Болуппу? Түшүндүңбү? Биздеги эми экинчи көрүнүштү сиздерге көрсөтүп берсек. Экинчи көрүнүштө жаңы төрөлгөн бала үйүнө роддомдон чыгып барганы, үйүнө баргандан кийин кайненеси баласыны ыйласа эле келип туруп бутылкада кошумча тамак бергенин көрсөтүп берсек, бизге видеобуз аябай сонун болгондо просто слайд-шоу жок болуп калды да. Ошого азыр көрсөтүп берсек. Эмне кечке ыйлай бересиң? Эмиздим го азыр сени. Мага берчи неберемди. Ыйлатып. Мага. Анан кетейин, сага сүт алып келдим. Süt vereyim sana. Gel koy. İçe koy. Gel. Ой, келиңиз эже, сиз каласыз? Энес боламын. Энес, эже, бул кылганыңыз туура эмес да. Сиз эми төрөлгөн балага эле кошумча тамак берип атасыз. Энесиге бериңизчи, өзү эмизип көрсүн. Келиңиз, мен берейин. Болсо дагы болой мен. О жаным мен, сен азыр сени апаң тойгозуп коет. Кечи. Кечи балаңды алчы. Бул эже сизге түшүндүрүп кетсем, бул балаңыз эми эле төрөлгөн бала, бул бутылкалар мүмкүн эмес эже, соска бутылка бул баланын ашказанына оор келет. Мына бала өзү мамаша эң акылдуу, эң түшүнүктүү эле мамаша экен. Өзү эле эмизсин, сиз буга өзүңүз үй бүлөңүз менен колдоо көрсөтүң. Ишиңиз болсо иштерди өзүңүз эле кылып коюң үйдө, болуппу? Жалаң гана бул өзү эмизсин, күйөөңүзгө айтың. Жолдошуга айтың, бул балаңызды дени сак кылып чоңойтуш керек. Мына бутылкаларды алып коюң эже. Качан гана суу дагы бербейсиз. Түшүндүңүз а? Бул эненин сүтүнү сизге айтып кетсем, сатып албайсыз, ыстам дебейсиз, суутам дебейсиздер. Сразу көкүрөгүңүздү салып койсоңуз эмет. Сиздин материалдык жагыңызга ham пайда болот. Мананы барасыз дагы 300 сом, 400 сомго азыркы заманда сатып аласыз. Бул өзүңүздүн немеңизге дагы зыян алып келет. Өзүңүздүн капчыгыңызга дагы сатып алсаңыз, bir аптада 2 жолу сатып алып, өзүңүзгө зыян алып келтиресиз. Тумкоң өзүгө бериң, өзү эмизсин. Өзүгө жедириң, витаминдерди сатып алып келиң базардан, жүгүрүп барып. Өзүгө бериң, өзү тойгозуп эмизсин. Болуппу эже? Түшүндүк а?